Кече 9 июнда Түркиянын борбору Анкара шаарын сел каптады. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлады. Алынган маалыматтарга караганда кече түштөн кийин башталган ак жаандын арты селге айланып, шаардын көчөлөрүн каптаган. Селдин кесепетинен 2 адам сууга чөгүп каза болсо, бир адам жүрөгү кармап бул дүйнө менен кош айтышкан. Катуу жаан бир канча үйдү кыйратып, сел шаардын көчөлөрүн жараксыз абалга алып келген. Учурда Анкара шаардык куткаруу кызматы тарабынан шаардын көчөлөрүн тазалоо иштери жүрүп жатат. АКШнын Даллас шаарында катуу шамалдан улам кран кулады. Бул тууралуу бүгүн 10 июнда чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык катуу шамалдан улам көп кабаттуу имараттын жанында турган кран кулап, көп кабаттуу унаа токтотуучу жайдын үстүнө кулаган. Натыйжада унаа токтотуучу жайдын жарымы жараксыз абалга келип, анда токтоп турган унаалар да талкаланган. Кырсыктын кесепетинен бир адам каза болуп, 6 адам ар түрдүү жаракаттарды алып, ооруканага кайрылган деп айтылат маалыматта. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Аталган мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, учурдагы президент Касым-Жомарт Токаев 70% шайлоонун добушуна ээ болуп, жеңүүчү деп таанылган. Ал эми андан кийинки орундарды алган улут тагдыры Бириккен улуттук патриоттук кыймылынан талапкер болгон Аримжан Косанов 16% добушка ээ болсо, Ак жол партиясынан талапкер болгон Дания Эспаевага 5,2 добуш берилген. Эске салсак, кече 9 июнда Казакстанда президенттик шайлоо өткөн. Шайлоодо добуш берүүгө шайлоочулардын 77,4% катышкан. Мындан ары Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлер ишембиде саат 17:00 чейин иштеп, жекшемби күнү таптакыр ишке келбеш керек. Бул тууралуу президент Шавкат Мирзиевдин билдирүүсүнө таянып, Спутник Өзбекстан агенттиги жазды. Маалыматтарга караганда, Мирзиев кызматкерлер жем алыш күнүн үй бүлөсүнө арнаш керек деп эсептейт. Андыктан узакка созулган жыйындарда зарылдыгы жок отчет берүү жана маалымат алуулардын санын кыскартуу талабы коюлду. Кызматкерлер бардык милдеттерин иш күндөрү аткарып бүтүүгө жетишиши керек. Ал эми жем алыш күндөр үй бүлө бала чакага арналуусу зарыл деп айтты президент.